Кийинки пункт бизде 4 пункт. Эми бизде 1 саат 20 мүнөт болуп калды. Азыр биз 4 пунктты карайбыз. Мындан кийинкисин уже кийинки күнгө белгилеп, эртеңки күнгө белгилеп туруп, уланысын эртең жасайбыз. Ушул эле убакта Москва сааты же Анкара сааты менен саат 1-де, ал эми Кыргызстан сааты менен саат получается 4-тө болуп калат. Так, 4 пункт. Бир келишимде эки келишимдин болуусу. Эгерде тармактык маркетинг салттуу соодага таандык болсо, бул учурда анда эки бири-бирине байланышкан келишим болот дейт. Салттуу соодага таандык болсо, башкача айтканда, алып сатуу дегенди айтып атат окшойт. Эми көрөлү. Пайгамбарыбыздын хадисинде мынтип айтылат: Алла Тааланын элчиси бирөө менен эки келишимди билдирген макулдашууга тийбей салган. Эгерде бул алып сатуу болсо, анда шартты компанияга ортомчу сатуу агенти деп атат, болуп кирүү болот дейт. Демек сатуу иши. Ал эми эгерде бул ортомчулук болсо, ортомчу болуп кирүү, анда шартты компаниядан белгилүү суммага товар алып сатуу болот. Эгерде сен алып сатканы келдиңиз, значит алып сат деп атат. Бул болсо бирөөндөгү эки келишим деп атат. Алуу сатуу ортомчулук болуп эсептелет деп атат. Анткени мындай шарт келишимде бир тарапка гана артыкчылык бергендиктен шарият келишимге тийүү салат дейт. Бул пунктты кайра окуш керек. Себеби мен жерде мен азыр окуганда башкача түшүнүп калдым. Буга чейин окусам башкача түшүндүм. Толук жазбай калганда, толук жазбай калган. Менин түшүнүшүмчө азыр көрөлүчү, бул жакта кийинки пунктта бардыр. Так, демек эмне деп атат? Раз алып сатуу болсо алып сатсын. Эгерде өз үчүн алып туруп анан жарыя жазса, ал бул башка деп атат. Ошол эки шарт. Эки келишимди бир келишимдин ичине киргизип коюп атат деп атат. Негизинен тармактык маркетингде адам кааласа өз үчүн алат, кааласа алып сатат, кааласа өз үчүн алганча бирөөгө жарыя жасайт. Муну өзү тандайт. Компания үчөөнүн тең бир убакта жаса, экөөнүн тең бир убакта жаса деп мажбурлабайт. Бул эки башка келишим. Алып сатуу. Аласың октон баада, дүң баада сатасың. Чекене баада. Дүң баада аласың, чекене баада сатасың. Орто жолдо пайда сагылат. Бул өзүнчө келишим. Муну кааласаң бирге алып кетсең болот. Бул өзүнчө келишим. Бирок үчөөнүн тең бир жаса деген андай мажбурлоо жок. Же барбы? Бар болсо жазып коюңуздар. Мен көргөн эмесмин мындай мажбурлоодо. Анан эгерде сен өзүң үчүн алсаң, анда өзүң үчүн ал. Бул башка 20% арзаныраак. Эгерде сен бирөөгө сатсаң, оптон баада ал, каталог баада, чекене баада сатып пайда көр. Бул башка келишим. Бирок кааласа ал өзү үчүн алса боло берет. Мисалы үчүн сиз бир жерде базарда алып сатып иштесеңиз, сиз өзүңүз үчүн алып алсаңыз болбойбу? Боло берет, туура? Кааласаңыз өзүңүз үчүн аласыз, кааласаңыз сатасыз. Бирок сизди өзүң үчүн дагы ал, анан сат дагы деп мажбурлабайт. Компания бирок сунуш кылат. Айтып атат, биз телевидение аркылуу рекламаны аз жасайбыз, биз ыраазы болгон кардарлар аркылуу сатабыз деп атат. Башкача айтканда, өзүңүз колдонуп көрүп, өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, жакшы өтөт деп атат. Адамдар жакшы ишенет, жакшы алат деп атат. Себеби чыныгы реклама ошол. Же болбосо колдонбой туруп, мисалы үчүн биз спортчу же блогер же болбосо ырчы колдонбой туруп мактап койсо, ошо туура реклама. Ал өзү колдонбойт, ал өзү жакшы көрбөйт. Сонун экен десе ким ишенет ага? Биринчиден. Экинчиден, бул чынбы, бул жалган да. Сонун экен, бирок өзүң колдоносуң, жок колдонбойм. Анда эмне сонун? Эми акча үчүн реклама кылдым да. Ушул туурабы анда? Тармактык маркетинг айтып атат, жок, өзүң колдонуп көр, анан кийин жакса жакты, жакпаса жакпады деп айтат. Бирок жаккан продукцияларды кошойт, жакпаганы менен кошойт. Ошондо адамдар бул чындап реклама кылып атат, бул чындап өзү колдонуп атат. Өзү колдонгон үчүн демек мага айтып бере алат деп, ошол ишти жасасаң жакшы өтөт деп атат. Сатуучуга деле. Бирок сен өзүң үчүн алышың керек, кана өзүң колдонбогон деп эч ким текшербейт аны. Мажбурлабайт да. Сен өзүң үчүн алып апсың. Ошон үчүн биз сага төлөбөй коебуз деген шарт жок. Кайдан алдыңды билбейм. Кийинки нерсе, эки келишим жок бул жерде. Бул эки башка келишим. Кийинки нерсе. Демек бул жерде айтып атасың, мен мындай слайдта айтам, алып сатуу бул прямые продажи. Бул прямые түзмө-түз сатуу. Өздөрү да башында айтып кетти, түз сатуу, Ал бирөө ортомчу аркылуу эмес, өзү сатылат. Бул прямые продажи. Өзү үчүн алып көрүп башкаларга жарыя жасоо бул тармактык маркетинг. Өзү үчүн ал, башкаларга жарыя жасат. Алар да өз үчүн алган катталып, анан соода кылганда сага ошол кирешеден чыгарып берет. Аз суммада болсо берек аласың, же арзандатып аласың, көп суммада болсо анда кирешет аласың деп суммага. Сумма аз болсо ал өзүн өзү актабайт, ошон үчүн төлөбөйт. Сиз деле мисалы үчүн бир кафе же дүкөн ачып, анан айына бир 10 000 сомдук соода кылсаңыз, банкротсуз анда аренданы да актай албайсыз. Себеби арендаңыз жок дегенде 10 000ден жогору. Сиздин соодаңыз 10 000 болсо, 10 000 сом пайда жок ал жакта. Ал жакта жок дегенде бир 2-3 000 эле пайда бар. 2-3 000 менен сиз арендаңыз акталбайт. Ошол сыяктуу бул жакта дагы сиз 10 000 сомдук эле соода кылсаңыз, сизге киреше түшпөйт. Көпчүлүк учурда түшпөйт. Кээ бир компанияда бар. Ар бир компанияны өзүнчө талдап отурбайбыз, бирок көпчүлүк учурда 10 000 сомдук соода жок. Ошон үчүн көбүрөөк сумма болгондо анан сизге киреше түштү. Демек сиз бул жерде бизнес жасап атасыз деп түшүнөт. Так, мына могул жерде сүрөттө көрүп атабыз, алып сатуу бул прямые продажи. Өз үчүн алып көрүп, башкаларга жарыя жасоо
тармактык маркетинг эки башка. Мына схемада да көрүп атасыз, мына схема приемов продаж. Эмеден компания өзүнө сайттан заказ берип, аны өзүнө келгенде анан кырдаага апарып берет. Бул түзмө-түз заводдон келип атат. Орто жолдо ортомчу жок, орто жолдо подделка да жок. Эмнеге дегенде компаниянын сайтына кирип заказ жасап, компаниянын өзүнүн машинасы өзүнүн офисине келип жатат. Ортомчулар жок бул жакта. Подделканы аны киргизип бергени аларда кызыкчылык жок. Эмнеге дегенде алар бир эле фирма менен иштейт. Подделка киргизсе өзүнүн бизнесин өзү өлтүргөн болот. Ошон үчүн андай жиндилер жок бул жактачы. Ошон үчүн подделка жок. Ошон үчүн компаниянын түзмө-түз алып атат дагы бирөөгө сатып атат. Бир эле ортомчу. Базар системасында толгондук ортомчулар. Ошон үчүн подделка жүрөт арасында. Ошон үчүн жаман товар кирип кетиши мүмкүн. Ошондой болот деп айтпайбыз, бирок ошондой көрүнүштөрдү көрүп турабыз. Маал менен. Тармактык маркетингде, мына тармактык маркетингде болсо, мына чоң тармак болот, мына көп тармак болот дагы. Көптөгөн адамдар жана мен сүрөттө көрсөткөндөй көрдүңүздөр, команда аркылуу. Максим Шоро компания же Шоро компаниясы эгер өз жагы сатса, анда тонналап сата албайт эле. Ал күнүнө бир бочка сатат эле. 10 литр, 20 литр. Ал байып кетпейт эле. Көрдүңүз, ал тонналап 200 Бишкектин өзүндө 200ге жакын точка бар. Мына 200ге жакын адам Бишкекте сатып атат, ошон үчүн ал тонналап сатып атат күнүнө. Күнүнө мурда мен иштегенде 5 тоннадай сатылат күнүнө. Күнүнө 5 тонна сатат, көрүп атасыздар. Эмнеге? Көптөгөн адамдар аркылуу сатып атат. Тармактык маркетингде ошол жол менен сатып атат. Ошон үчүн анын соодасы көп болуп, ошон үчүн элге бат тез жарыя болуп, тез жетип атат. Адам кааласа өчүн алат, кааласа алып сатат. Кааласа экөөсүн тең бир жасайт. Кааласа үчөөсүн тең бир жасайт. Жарыя жасап, бизнес катары көрүп, үчөөсүн жасайт. Бирок компания эч убакта мажбурлабайт. Сунуш айтат. Өзүңүз үчүн алып туруп бирөөгө айтсаңыз, адамдар көбүрөөк ишенет деп айтат. Биз да сунуш катары жазабыз. Биз бирөөнү мажбурлай албайбыз, сен өзүң үчүн албадың. Все, сен бияқта иштебейсиң деп аны эч ким кысым көрсөтпөйт. Бирок эмнегедир фатваны жазгандар кайдан алды бул маалыматты билбейм. Түшүнбөй айтып атат. Мисалы үчүн медик кааласа, медицина тармагында доктор болуп гана иштейт. Кааласа, барып университетке барып сабак берет. Кааласа экөөнү тең жасайт, өзүнүн тандоосу да. Же аны бирөө мажбурлайбы, сен экөөнү тең жасашың. Жок, ал өзү тандайт. Бизде да ошондой эле. Бул эки башка келишим. Үчөө үч башка келишим. Бирок бир келишимде үчөө болушу дегенде эмне? Сен ушу келишимде үчөөнү тең жасашың керек деген жок андай шарт. Кайдан алышты билбейм. Адам баласы так көрдүк. Ошон үчүн мындай нерсе бар. Чымчык сойсо да касап сойсун. Сырттан мен билем бул тармакты дегендер эмес, чындап билгендер айтсын, ошол арам же адал. Же ошол билгендер менен кеңешип, сүйлөшүп, анан кийин чечим чыгарса туура болмок. Бирок көрүп атабыз, мына фатва номер 5те андай болбой атат. Фатва номер 5те билбеген адамдар жазып атат. Эгерде сиздер ошол фатвага ишенсеңиздер, мында өзүңүздөр билесиздер. Мен ишенбейм андай фатвага. Себеби мен билем. Билген үчүн мен силерге айтам. Мына традиционный бизнес, сетевой бизнес моделде сүрөттө турат, көрдүңүздөр. Бирөөсүндө мына производитель, анан кийин оптом, анан кийин розница, анан потребитель деп атат. Мына көптөгөн оптовиктер. Ал эми тармактык маркетингде болсо, мына заводдон түз компаниянын өзүнүн машинасы, өзүнүн сайтына заказ берет, өзүнүн доставка сатып кетип атат. Кээде ортомчу эмелер болушу мүмкүн, жандай доставка жеткирип берген компаниялар болот. Бирок ал компания менен түзмө-түз келишим бар да. Так, обычная схема движения товарына көрүп атасыздар. Бул жерде өндүрүш болуп атат, анан кийин рекламага чыгаша кетип атат, бир тарап блогерлер, ТВларга кетип атат. Экинчиден, дилерлер орто жолдо алып келгендер, анан транспорт, доставкага төлөнүп атат. Ар бири өзүнчө салык төлөп атат. Ар бири өзүнчө НДС төлөп атат. Салыкты түшүнгөн адамдар түшүнөсүздөр, түшүнбөгөндөр түшүнбөшүңүздөр мүмкүн. Мисалы үчүн реклама кылганчы өзүнчө салык төлөнүп атат, НДС. Дилерлер өздөрүнчө төлөп атат, ортомчулар жана оптовиктер ар бири өзүнчө төлөп атат. Транспорт, доставка өзүнчө төлөп атат, склад өзүнчө төлөп атат. Ал дагы өзүнчө башка ишкана да ал. Дүкөн өзүнчө, розница өзүнчө төлөп атат. Анан алган адам дагы НДС төлөп атат. Бул товарды кымбаттатып сатат. Тармактык маркетингде ошонун баарын компания бири өзү жасап атат, көбүнчө. Бирок доставка алган компаниялар болушу мүмкүн, бирок компания өзү ортомчу жок, өзү склад ачып атат. Бизде Бишкекте склад бар, өзү складка өзү алып келет, өзүнүн өкүлчүлүгү. Анан ошол Кыргызстан боюнча бир склад бар, ошол складтан НДС төлөнөт, бир склад. Эгерде бул кадимки бизнес болгондо, анда ал складтан мен алып келет элем, мисалы Ошко алып келет элем. Оштон сиз алат элеңиз Баткенге, анан Баткенден айылдан бирөө алып келет эле. Ар бирибиз өзүнчө НДС төлөйт элек. Эгерде чоң бизнес болсо. Майда бизнес болсо ал патент. Бирок чоң бизнес болгондо бул кымбаттап кетет. Чоң дүйнөлүк деңгээлде карасак, бул кымбаттап кетет. Ошону кымбаттатпаш үчүн ушул жолду туура көрүшкөн. Тармактык маркетинг бизнестин болгону, сатуунун башка жолу. Бизнестин бир түрү, бирок сатуунун башка жолу. Болду негизинен, эми 5-чи пункту уже эртең сүйлөшөбүз, уже бизде 1,5 саат болуп кетти. Силерде көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Мына суроолор болсо бериңиздер. Мен суроолоруңуздарга даярмын. Бул боюнча бир айтып кетели, дин башкармалыгы менен Кудай буйрса жолугушабыз деген ниеттемин. Ушул видеолорду көбүрөөк чыгартсак,
көбүрөөк таратсак, элге көп жетсек, элдер ошон мен ушулардан үзүндү кылып дагы жасайм кудай буюрса, кыска ар бир пункт сүйлөшкөн менин видеолорумда үзүндүлөрдү кылып туруп таратыңыздар, көп адамдар муну көрүшсүн, анан кийин ошондо ойлонуп калышат. Ошондо мен ойлойм, дин башкармалыгына, муфтиятка да жетет, анан кийин ойлонуп калышаттыр. Анан кийин чындап эле биз эмнеге ушундай каталарды кетирип атабыз деп ойлонуп, биз сыяктуу адамдар менен жолугушканга даяр болуп калаттыр. Азырынча алар байкашымча, балким адашып аткандыр, бирок азырынча жолугушууга даяр эмес окшойт. Көрөбүз. Аракет кылып жасап көрөбүз. Эгер даяр эмес болсо, анда бул видеонун дагы пайдасы тиет деп ойлойм. Эгер жолугушкан даяр болсо, анда биздин видео көбүрөөк түрткү болот. Могу мына адашкан жерлерибиз көрсөтүп атат. Биз чындап адаштыкпы, адашпадыкпы, мына көрөлү деп туруп дагы бир жолу окуп көрсөт. Дагы бир жолу эмне деп жазганын көрсөт. Дагы бир жолу тармактык маркетинг бул өзү кандай бизнес деп дагы изилдеп, анан кийин туура чечимге келет деп ойлойм. Суроолоруңуздар болсо айтыңыздар, суроолоруңуздар жок болсо эртең ушул убакта, дал ушул убакта жолугушабыз анда. Эртең так. Рахмат, зор болду. Ойлонгандар үчүн жанагыдай жакшы түрткү болду. Ооба, туура. Мына мен бул арам бекен же адал бекен деп ойлонуп жүргөндөр бар өтө жолдо, көпчүлүгү фатваны оку десек окубайт дагы экен, окуса да түшүнбөйт дагы экен. Мен өзүм деле 2-3 жолу окугандан түшүнөм. Себеби дегенде эми текстти түшүнүш кыйын, сүрөттөрү жок болсо түшүнбөйсүң да. Ошон үчүн слайддар менен мындай түшүндүргөн видеого жетпейт баары. Текст менен баарын жеткириш кыйын. Бирок катта деле жазып жеткирген аракет кылдым. Түшүнөбү билбейм. Ошон үчүн орто жолдо бир муфтий менен сүйлөшөлү деп чечтик. Ал түшүнсө, демек биз дин башкармалыгына түшүндүрө алабыз. Ал туура эмес түшүнүп алса, демек дагы жакшыраак жазыш керек деп. Ошол үчүн биринчи сиз окуп бериңиз, өзүңүздүн кандай түшүнгөнүңүздү айтыңызчы. Биз ошол тилди таба алабызбы, таба албайбыз, алар түшүнө турган билбейм депчи. Бетме бет жолугушуп сүйлөшкөнгө жетпейт баары бир. Кат менен түшүндүрүш кыйын да. Так, жеткиликтүү сонун болду. Жакшы. Андай эмесе сиздер менен биз эртең ушул маалда жолугушабыз. Ушунун уландысы 5-пункттан 9-пунктка чейин 4 пункт. Мына бүгүн 4 пунктты талдап бүттүк, эртең эми дагы 4 пунктты талдайбыз. 5, 6, 7, 8, 9, 5 пункт экен. Бирок кийинки пункттар бара-бара уже кыскара баштайт. Ошол 9-пункт кичине түшүнүксүз болуп атат. Дагы көрө жатарбыз. Ошон үчүн кимдирге бул темага кызыктар болсо, фатваны сиз дагы бир жолу карап окуп койсоңуздар болот, көрүп. Анан группаларда, биздин командада да бар группаларга ушул слайдтарды мен жасап чыгарып таратам, кааласаңыздар таратсаңыздар да болот. Канчалык биз көп элге таратсак, канчалык көп ушул арам дегендерге таратсак, балким алар окуп көрүп, өздөрүнүн адашпай атканын билгенден кийин уже арам деп айтуудан алыс болуп калышат. Адал арам билбейм деген бул башка да, бирок арам деген бул башка. Адал арам толук билбейм, айта албайм, адал деп айта албайм, арам деп айта албайм деген бул түшүнбөгөн адам үчүн туура жол. Анан түшүнбөй эле арам дей берген адам үчүн бул туура эмес, бул күнөөгө батуу. Ошол азыркы учурда фатва номер 5 ошого алып баратат да. Ошон үчүн бул нерсени жакшылап көрүп койгон туура болот деп ойлойм мен. Дин башкармалыгында иштегендер жана башка көрүп койгон туура болот деп ойлойм. Так.